Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн мен аябай керектүү сөз менен сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Анткени бул азыркы жашоодо ар бир адамга керек. Теманын аталышы жокчулуктан байлыкка карай деп аталат. Анткени эмнеге десеңиздер, азыркы учурда көпчүлүк адамдардын күнүмдүк түйшүгү бар. Үй бүлө багам деп ата энелер, балдар, кыздар иштеп жүрүшөт. Анан кийин мен суроо берип көрдүм да, ушул жөнөкөй жашоодон адам бир жакшы бийик деңгээлге чыга алабы депчи, тепкичке. Анткени ушул мисалы айтып кетсек, 90% бул дүйнөдө адамдар айлыктан айлыкка жашайт экен. Азыр 80 миң, 90 миң тапсаңыз деле, аны үй бүлө багам деп, балдарыңызга кийим алып берип, тамак ашка кетиресиз акча ошентип атып, айланып келип эле кайра акча төгөнөт, кийинки айлыкты күтөсүз. Кээ бирлери болсо квартира снимать этишет, квартираны дагы бир 30-40 миңге алышат, анан кийин тамак ашы бар, үй бүлө багам, ошентип эле 80-90 миң жөн эле учуп кетет экен. Анан мен суроо берип көрдүм, жөнөкөй адам ушинтип жашап отурса байлыкка жете алабы, жакшы бир деңгээлге жетип алабы деп өзүмө суроо бердим да. Анан изилденип баштаганда окуяларды карап көрсөк, дүйнө жүзүндөгү атактуу миллиардерлердин тарыхын көрдүм. Азыр кыскача айта кетем. Мисалы Харуки Мураками дегенди окуп көрсөңүздөр, ал дагы кыйынчылыктан, ошол жокчулуктан чоңойгон миллиардер. Ричард Брэнсон, Элтон Джон деген улуу адамдар бар. Алар дагы убактында жакырчылыкта жүрүп, анан кийин миллиардер болушкан да. Стив Джобсту деле алып кетсек, ал жөнөкөй эле карапайым үй бүлөдө чоңойгон адам, кийин ошол iPhone деген телефонду ойлоп тапкан адам бул автору болуп эсептелинет. Бул Стив Джобс. Ошол адам дагы ошол гаражда иштеп жүрүп, кийин бийик деңгээлге жете алган. Анан ойлоп көрсөм, демек жөнөкөй адам дагы байлыкка, жөнөкөй адам дагы жакшы жашоого татыктуу жана алга жете алат экен. Ал эң биринчи эле биздин каалообуздан экен. Эгер биз өзүбүздүн колубузду түшүрүп ушуга макул болсок, анда биз айлыктан айлыкка жашап өтөт экенбиз. Бул дагы жакшы. Айлыктан айлыкка иш, ошол айлыкка жете албай жүргөн адамдар дагы бар да, кыйналыпчы. Анан мен айтайын дегеним, кээ бирки адамдар көбүрөөк каалашат. Анткени ошо айлыктан айлыкка жеткенден кийин тамак ашты ага кетирет, үй бүлөгө кетирет, ошондо туруп чөнтөгүндө акча жок, кайра эле кийинки айлыкты күтөт. Ал эми көп адамдын каалоосу бул ушул артып турса деген каалоодо да. Ошол расходдордон кийин дагы өзүнө чөнтөгүнө бир жок дегенде бир 100 миң түшүп турса, мейли деңизчи 50 миңден да жөнөкөй адамдарга түшүп турса жаман эмес. Кээ бирлери 200 миң, кээ бирлери 300 миң мага түшүп турса жакшы болмок деп кыялданышат экен. Ошол кыялдан кийин мен ойлонуп көрдүм, эмнеге мындай болот десе көрсө, ал өзүбүздүн чечимибизден экен. Бул кыйынчылык жашоо бизге түрткү бере турган сигнал экен. Кыйынчылык учурунда бизге сигнал берет экен, эй, жашоону кара, оорлошуп кетип атат, кыйналып кетип атат, сен белиңди бек байлап туруп, мына жолдорду издеп башта. Сен күч ал, наоборот, колуңду түшүрбөй, тескерисинче жашоо болбой атат эмес, ушул учурда аракеттен, ушул учурда аракет жаса деп ал жашоо бизге түрткү берет экен. Ошондо туруп кеткен адам ал чөйрөдөн чыгып кетет экен, кыйынчылыктан. Ал эми шылтоо издеп колун түшүргөндөр калып кетет экен. Ошон үчүн туугандар, эң башкысы бул ушул жашоодо биз аял киши болобу, эркек киши болобу, жаман жолго барбай, ичкиликке берилбей, тамеки чекпей, биз тескерисинче күч алышыбыз керек экен. Эгер биз колубузду түшүрүп, жаман жолдорго барып, спирттик ичимдерине жакындап баштасак, анда биз тескерисинче ылдый кете баштайт экенбиз. Анда жашоо андан да татаалдашып кетет экен. Бул учурда мынтсек болот экен. Кыйналган адам өзүн ошол кыйынчылык учурунда өзүн жалгыз сезип, эмнеге менин жашоом ушундай болуп жатат деп суроо берет экен да. Мен айтат элем сизгечи, сиздин гана эмес, дүйнө жүзүндө 90% адамдар ушинтип жашайт. 90% адам жашоо менен күрөшүп, алышып, үй бүлө багам деп тырмышып аракеттенишет экен да. Бул жакта сиз эле эмессиз. Өзүңүздү күнөөлөбөңүз, өзүңүзгө өзүңүз колуңузду түшүрүп, жемелеп, менде болбой жатат, меники ушундай тагдыр жазылган окшойт, чекеме ушуну жазып койгон окшойт деп
отурсаңыз, анда сиз өзүңүздү депрессияга тез эле алып келип коесуз. Анткени эгер ошол миллиардерлер деле ошентип өзүн жемелеп күнөөлөп отура берсе, анда алар эч нерсеге жетмек эмес. Тескерисинче алар өжөр болуп, бир жумуш болбоду, ойлонбой, ооба кыйын, жумуш акчаңды коротосуң, болбоду демек болбойт, кийинки жолго өтүү деп алар кийинки жолду тандашкан, кийинки жолго сапар алышкан. Ал эми бир жерде токтош керек. Эгер бир жерде токтоп калсаңыз, бул саз-сымал акырын ылдый төмөн тартып кете берет. Бардык нерсени жасап көрүңүз. Мен каналымда аудио записьтерди киргизгем, мурда дагы айтып кеткем. Бир жумуш болбосо экинчи жумушту баштап көрүңүз. Ой жүгүртүү тынбай, ой жүгүртүүнүн негизинде жүрүшүбүз керек экен. Эгер биз ой жүгүртүүбүздү токтотуп койсок, демек жашообузда дагы токтоо болот экен. Тынбай процесс, тынбай аракет, тынбай кыймыл керек. Эң биринчи. Экинчиси бул чыдамкайлык. Мисалы жумуш баштаардын алдында процесс, убакытты талап кылынат экен. Ошондо шашмалык болуп, 4-5 айдан кийин эле шашып кетип эмнеге болбой атат деп кыйналуу дүрбөлөңгө түшпөй, чыдамкайлуулукту сабыр этсек, демек биз сабырдын түбү сары алтын демекчи, ойлогон максатыбызга жетебиз. Биз азыркы жашоодо Кыргызстанда KFC'ни жеп жүрөбүз. Куурулган бул тоок эти. Ал аябай даамдуу, көбүнө эле жакса керек деп ойлойм. Бирок ошол адамдын автору 70-ке эсимде жок, 60-70-ке чыкканда ошол жумушка ээлик кылып, ошол жумушту алып кеткен. Мындайча айтканда, ишке ашырган. Демек, бул ийгилик кээде бизден убакыт талап кылдырат. Биз убакытта шашпай, убакыт болуп жатканда, бул процессте биз өзүбүздү жемелебей, колубузду түшүрбөй, көңүлүбүздү түшүрбөй, чыдамкайлык, сабырдуулук менен аракеттенишибиз керек экен. Ушул именно өнүгүүнүн башталышында ойго дагы ар кандай жаман ойлор келет. Болбой калат, болбой калсачы деп, же айлана чөйрө эртең менен турасыз, же болбосо кечинде үйгө кетип атып ойго батып кетесиз. Ой аябай ылдый тартат. Биздин ой төмөнгө тартып кетиши мүмкүн. Анткени биз өзүбүздүн акылыбыздын үстүнөн ээлик кылмайынча, акыл биздин үстүбүздөн ээлик кылса, анда туугандар бул өтө жаман. Анткени акыл көп нерсени элестете берет, көп нерсени тандай берет. Мону кылам, бул болбой калды, могул жашоону карачы деп сиздерге жаман ойлорду салат. Ошол учурда сиз өзүңүздүн, мен мурда эле айтып кеткендей, бекем кармашыңыз керек. Эгер миллиардерлер ушул кыйынчылыктан, жокчулуктун айынан чыгып, суурулуп, жетишет деп туруп, миллиардерликке жетсе, сизде эмнеге колуңуздан келбейт? Сиздин да колуңуздан келет, эч кандай шылтоо кылбаш керек. Миллиардерлер ошол тарыхын окуп көрсөңүздөр, алар ушунчалык жадаган. Кыйынчылыктан, жокчулуктан, жетишпестиктен жадап, анан кийин бизнес башташ керек деп алар чечим чыгарып, бизнес болбосо дагы өзүнүн билген жумушун мыкты аткарыш керек деп, ошол жол менен алар алдыга аттанышкан. Ошол жол менен алар алдыга аттануу менен ошол деңгээлге, жыйынтыкка жетишкен. Бир күндө болгон эмес. Азыр айтылып келинет го, бир сөз бар, Москва 3 күндө курулган эмес депчи, же бир күндө курулган эмес. Ал убакытты талап кылат. Бир күндө эле сиз фундаментти салып, фундаментиңиз каты электе эле 2 этаж үйдү салып, кирип кеткиңиз келет, бирок андай эмес да. Фундамент дагы канча бир убакыт күнгө какталып, катып туруш керек. Андан кийин дубал көтөрүлөт. Демекчи, дарак деле бир күндө кичинекей сиз тамырчасын эгип койсоңуз көчөтүн, ал бир күндө эле дарак болуп кетпейт экен да, ал убакытты талап кылат экен. Убакыт кандай кылбаңыз, кандай аракет кылбаңыз, убакыт баарын тейлеп турат. Ошондуктан менин айтаар сөзүм, ар бир адам жакшы жашоого татыктуу. Ар бир адам ошол ойлогон ой максатына жете алат. Башкы максат бул миллиардер болуш эмес. Башкы максат бул ошол ойлогон кыялыңызга жетүү мүмкүн деп ошол тарыхтагы адамдар айтып келет. Ийгиликти жараткан адамдар айтат экен. Ошол сенин кыялың мүмкүн. Аны жасай алган колуңан келет. Бир гана кыймыл. Кыймылдабай койбош керек. Мен мурда дагы айтып кеткем, сиздин бир кыялыңыз бар болсо, бирок иштеп жатсаңыз, мен иштеп жатам, убактым жок дебей, 1 саат бөлүп койсоңуз, ошол кыялыңызга акырын ишке аша берет экен да. Бул жакта кээде бизге акылмандуулук дагы талап кылынат экен.
Ошондуктан мен ушул бүгүн кыскача бул окуяда сөздө мен айтарым, жөнөкөй адам ийгиликке жете алат. Жөнөкөй адам кыйынчылыктан, жокчулуктан, жакырчылыктан, жетишпестиктен чыгып кетсе болот деген сөздү гана сиздерге айтып, ошол менен сиздерге бир мындайча айтканда түрткү колдоо, сөз иретинде болсо да колдоо айтайын деп чечтим. Анан дагы бир жолу айтайын, эч качан өзүңүздү жалгыз сезип, бул дүйнөдө жалгыз эле сиз кыйналып жаткандай сезбеңиз. Сырткы келбет бул алдамчы. Сырткы келбетте деги Инстаграмга кирсеңиз деле соц тармактарда баардыгы өзүнүн жакшы тарабын гана көрсөтөт. Бирок алар ошол жакшы тарабын бир 3 мүнөттө, 5 мүнөттө көрсөтүп кое берет. Бирок алардын жеке жашоосунда аларда дагы көйгөй бар. Аларда да кыйынчылык бар, бирок алар кыйынчылыгы менен бөлүшпөйт. Ошол соц тармакта өзүн сооротуп коюш үчүн алар ошол жакшы жактарын киргизип коет. Аларды көрүп алып, көбү өзүн алар менен теңдеп, орусча айтканда сравнение деп коет, алар менен өзүн теңеп, бул мына жыргап жашап жүрөт, мен мындай болбой атат деп эч качан теңебеңиз. Мисалы сиздин деле 500 сом, 1000 сомуңуз болсо, жакшынакай бир кафеге барып туруп, жакшы видео тартып коюп туруп, соц тармакка киргизсеңиз деле, башка бир адам сизди ойлойт да, бул адамдын жашоосу жакшы, мына карачы кафелерде жүрөт дей салып депчи. Бул жашоо алдамчы. Сырткы келбет алдамчы. Сырткы келбетке карап, сиз башкаларга өзүңүздү теңеп, колуңузду эч качан түшүрбөшүңүз керек. Жана коюлган максатка жетиш керек. Бул мындайча айтканда, Америкада бир жаныбар бар, ит. Ал иттин аты, породасы питбуль деп коет. Же болбосо карышкыр да айталы. Ал жаныбарлар тиштегенде, тиштеген жерин кое бербейт экен да. Тиштеген жерин пока ошол бир жырткыч бир койго кол салса, карышкыр ал тиштеп ошол жанын чыгармайынча кое бербейт экен. Бул демекчи, ал ошол максаты жаныбардын, жырткычтын. Ал ошол өзүнүн добычасын, өзүнүн жеген тамак ашын аягына чыгарып, ошону максатыма жетем деп акырына чейин барат экен да. Ошол сымал эле биз дагы пока өзүбүздүн кыялыбызга жетпейбизби, кое бербешибиз керек экен. Бекем карманып, катуу кармап, бекем мыкчып туруп, ошол мен ушул максатыма жетмейинче, мен ушул кыялыма жетмейинче мен кое бербеймин. Мен аракет кылам, мен болгон күчүмдү жумшайм деп туруп, анан алдыга аттанышыбыз керек экен. Анан кийин ал максатка жете эле келе кое берип коюп эле ойлонуп жатып калбай, биз дагы, бул жаныбарлар дагы кээде бизге пример болот экен да, мисал. Алар дагы ачкачылыкты басып өтүшөт, бирок издеп жүрүп алар добыча, жемин табышат экен. Алар токойлордо издеп жүрүп, суугуна карабай, ысыгына карабай, жеминди таптуу, ошону жеп курсагын тойгузуп жан багышат экен. Жаныбарлар дагы ушундай экен. Асмандагы чымчыктар алар эмне жейм деп ойлонушпайт. Алар адамчалык ой жүгүртүп албайт. Ой жүгүртүп албаса дагы ишеним менен ага жараткан өз ырыскысын берип коет экен да, жаныбарларга дагы. Анан кийин эми биз жараткандын, Кудайдын колунда болсок, эмнеге түйшүк тартып, эмнеге эле четке кага беребиз. Анткени биздин өзүбүздүн ишенимибизге жараша болот экен. Эгер биз колубузду түшүрбөй, кыялыбызды көздөй бассак, ал кыял мүмкүн, болот. Угарман, ал болот. Ага бир гана убакыт керек. Убакыт талап кылынат. Ошол убакытты сиз бекем карманып, ошол кыялыңызды көздөсөңүз, ага жетесиз. Сизге жетпейс деген бир гана акыл болушу мүмкүн. Балким чөйрөңүз айтат, күлүшү мүмкүн, кандайча эле деп. Көбүнчө адамдарга бул өзүбүздүн эле акылыбызды угуп алып, кулагыбыз менен, анан өзүбүз эле четке кагып басынтып, анан кийин жашоону токтотуп коет экенбиз. Жашоо чексиз экен. Ал жака тынбай аракет жасоо керек экен. Балким сиз угуп жаткан адам кийинки ийгиликти багындыруучу бир баатырлардын бири болсоңуз керек. Ошол баатыр сизсиз. Сиз бирок ошол күнүмдүк жашоого карабаңыз. Күнүмдүк жашоого мындайча айтканда ой жүгүртүп, ушинтип жүрө берем дебей, сиз максатыңызды көздөй талпыныңыз. Максатты көздөй талпыныңыз. Сизге оюңузга жакшы ой да,
Жакшы бир ой келсе ошону ишке ашырыңыз. Аракет кылып чыгуу жолдорун издесеңиз, чыгуу жолдору толтура. Менин буга чейинки чыгарылыштарымды уксаңыздар, ал жакта мен эмне жумуш менен алектенген башында, ошол көптөгөн жумуштарды иштеп көргөн жумуштарда көптөгөн жолдорду басып көргөм жана мен билем да. Бирок мага бир жакшы ой келсе, аны мен токтотпойм, аны мен ишке ашырам. Эгер мен катуу каалап жатсам, мен ошол максатымды ишке ашыргым келет. Аны ишке ашырса болот. Анан мен ушул теманын аягында айткым келет, миллиардерлердин деңгээлине жетсе болот. Сөзсүз эле миллион табуу эмес, ал айткандай эле, мен айтып кеткендей, алар коюп ошол максатты жетсе, демек сиз дагы жетесиз. Сиздин дагы көзүңүз бар, кулагыңыз бар, колуңуз бар, угуп жатасыз. Демек сиз дагы ал максатка жетесиз. Эң башкысы бул өзүңүздү чектебеңиз жана ишенимден кайтпаңыз. Ишеним бизди тирилтет, ишеним бизди кайра эле сазга алып барып түртүп коюшу мүмкүн экен. Ошондуктан ишеним ишсиз өлүк дейт. Эгер ишеним менен аракет кылсаңыз, сиз коюлган максатыңызга жетесиз. Сиздин колуңуздан келет. Сизге жайга чейин өзүңүзгө тапшырма бериңиз. Кийинки айдын август айына чейин сиз өзүңүзгө тапшырма бериңиз. Аз-аздан бир максаттарды коюп, ошолорго жете баштаңыз. Аз-аздан ошол максатка жетсе болот. Мисалы, сиз күнүнө мейли 10 сомдон дейли, 10 сомдон топтой аласызбы? Мисалы да, сиз августка чейин 10 сомдон топтогону, бул жакта акчанын суммасы башкы ролду ойнобойт. Эң башкысы бул чыдамкайлык. Августка чейин сиз айлыгыңыздан эмес, күндө десем да, күндө сиз күн сайын 10 сомдон топтой аласызбы? Августка чейин. Эгер топтой алсаңыз, ошондон өзүңүздү байкап көрүңүз, чыдамкайлуулугуңузду. Канчалык сиздин чыдамкайлуулугуңуз бар. Же болбосо айлык алгандан кийин ар бир айлыктан сиз 500 сомдон, 1000 сомдон топтой аласызбы? Алдыда 12 ай бар, же 6 ай бар. 6 айда сиз 1000 сомдон топтогону кудуретиңиз жетеби? Буну привычка катары колдонушубуз керек, туугандар. Привычка катары колдонсок, биздин ойлогон максаттарыбызга жете алабыз деген ишеним келип калат. Ошол эгер сиз кийинки айдын августуна чейин, жайкы айдын августуна чейин 10 сомдон топтоп привычка келтирсеңиз, ошол августта карап туруп, демек мен постоянствода күндө топтоп турмун деп сизде ишеним жаралат. Ал жактан сиз байып кетпейсиз. Сизде привычка, адат жана экинчи ишеним жаралат. Мына, кийинки чыгарылышта мен финансы жактан дагы кичине бир айтып кетким келет. Анткени бул жакшы бир инструмент экен, ал абдан керек. Ал финансовая грамотность деп коет. Ал жакка миллиондор жөнүндө айтпайм, миллионду кантип көбөйтүш керек деп. Бир аз эле акчаңыз бар деп коелу, сиздин 30 миң, 40 миң сом. Ошол 30-40 миңден сиз кантип сарптасаңыз болот, кантип бардык нерсеге жеткирсеңиз болот. 50 миңиңиз бар болсо, ошо 50 миң сомду кантип чыгаша киреш, то есть расходторуңузду жаап, кантип өзүңүзгө арттырсаңыз болот. Мен ошол жөнүндө сөз кылам. Бул аябай керектүү тема. Ошондуктан бүгүнкү тема болсо мына ушул миллиардерлердин жашоосу жөнүндө айта кеттим. Ой жүгүртсөңүз болот бүткөндөн кийин. Жана бул пайдалуу болот деп ишенем бир уккан адамга. Бир 100дөн болсо дагы 100дүн арасынан бир 5 адамга пайдасы тийсе мен кубанам. Ошондуктан достор, саламатта калыңыздар. Кийинки темада биз бул сабагыбызды улантабыз.